Баарыңарга салам. Силер менен кайрадан Жирти Борбор YouTube каналы. Жиртин темаларын улантабыз. Мурдакы сабакта силер менен жаш курак маселелерин караган болчубуз. Бүгүнкү темабыз жумуш маселелери болмокчу. Так, э, жумуш маселелери өзү айтып тургандай эле жумуш менен байланышкан маселелер. Бул маселелерди чыгарганда биз мына формуланы пайдаланабыз. Так, В барабар, то есть дабл барабар П көбөйтүү Т деген формуланы пайдаланабыз. Так, бул жерде дабл дегенибиз бул аткарылган жумуштун түрү. Же болбосо жөн эле аткарылган жумуш деп койсок болот. Аткарылган жумуш эмне болушу мүмкүн? Мисалы, Айбек 20 көчөт тикти, Асема 15 көйнөк бычты, же болбосо Нурпери 30 нан жапты, Айтурган 20 пицца пышырды деген сыяктуу. Ошол аткарылган жыйынтык бизде аткарылган жумуш болот экен да. Так, П дегенибиз бул өндүрүмдүүлүк. Өндүрүмдүүлүк. Так, өндүрүмдүүлүк дегенибиз бул убакыт бирдигинде канча жумуш аткаргандыгын түшүндүрөт. Так, мындайча айтканда тездик деп койсок болот. Мисалы, өндүрүмдүүлүк бир саатта 2 пицца пышырды. Же болбосо бир күндө 20 көйнөк тикти. Бир минутада 2 бет окуду деген сыяктуу. Убакыт бирдигинде бир саат, бир күн, бир минута же болбосо бир ай ушул сыяктуу убакыт бирдигинде канча жумуш аткаргандыгы. Тездик деп койсок да болот. Бул өндүрүмдүүлүк. Т бул бизде эмне? Убакыт. Ар дайым тны көбүнчөсү убакытты Т менен белгилейбиз. Вот жумуш маселелерин чыгарганда демек биз ушул формуланы пайдаланат экенбиз. Эми буга бир мисал карайлы. Кандай болушу мүмкүн? Мисалы үчүн Абай 3 саатта дейт 210 килограмм алма терет. Вот ушуну биз биринчи жазайлы. Мына формулада кайсы жерге кайсыны коебуз. Так, биз Абай 3 саатта 210 килограмм алма терет деген сүйлөмдө канча? Жалпы 210 килограмм алма терип атат. Демек дабл бизде 210 килограмм экен. Т деген бул бизде убакыт. Ал канча саат? 3 саат экен. Эми бизде эмне белгисиз болуп атат? Өндүрүмдүүлүк. Башкача айтканда тездиги. Бир саатта канча жумуш аткаргандыгы бизде белгисиз. Деги биз ошону табайлы. Демек, мына формулага кое турган болсок, биринчи формулага не деп жазат экенбиз? 210 барабар П дейт. П бизде белгисиз. П бойдон жазып коеюн. И Т. Т бизде канча? 3. Демек, ушул жерден кантип жазабыз? 210 барабар 3П десек болот, Же болбосо ушул жерден деле жазсак болот. Эми ушул жерден Пны таап алсак болот. Ал үчүн эки тарабын 3кө бөлөбүз. Кандай болот? 70 барабар 210 3кө бөлсөк 70, 3Пны 3кө бөлсөк П калат. Демек, П дегенибиз бизде, то есть өндүрүмдүүлүгүбүз бизде 70 экен. Бул деген сөз Абай 1 саатта 70 килограмм алма терет дегенди түшүндүрөт экен. Эми ушул мисалды берип туруп бизден эмнени сурашы мүмкүн? Бизден мына нерсени сурашы мүмкүн. Абай 5 саатта канча килограмм алма терет деши мүмкүн. Так, биринчи суроо. Абай 5 саатта канча алма терет? Абай 5 саатта канча алма терет деген суроо болушу мүмкүн. Демек, кайра эле бул жерде дагы мына формуланы пайдаланабыз. Мына формуланы. В барабар П көбөйтүү Т деген формуланы пайдаланабыз. Демек, бизде эмне белгилүү болуп атат? Так, Т белгилүү. Т канча эле? Т 5 экен, 5 саатта. И бизде өндүрүмдүүлүк белгилүү. Өндүрүмдүүлүктү мына жерде таптык, П барабар 70 деп. 70. Демек, биз эмнени табышыбыз керек экен? Даблды табышыбыз керек экен, То есть барабар экен
формуладан пи көбөйтүү т деген бар демек пи бизде 70, т бизде 5. Демек экөөнү көбөйтсөк 350 болот. Демек кандай десек болот? Абай 5 саатта 350 килограмм алма терет десек болот да. Так, ушул эле мисалга, то есть ушул эле шартка аба 3 саатта 210 килограмм алма терет дегенге дагы мынандай суроо дагы берип коюшу мүмкүн. Так, бул жактан жаза берейин. Абай 455 килограмм алманы канча саатта терет? Так, демек бизге башында шарт берилген Абай 3 саатта 210 килограмм алма терсе, 455 килограмм алманы канча саатта терет? Биз мына биринчи жогоруда берилген шарт менен эмнени таптык? Биз пини таап алганбыз, пи барабар 70 болгон. То есть өндүрүмдүүлүк 70 болгон. Бул 1 саатта 70 килограмм алма терет деген түшүндүрөт. Эми кайра эле жанакы формулага кое турган болсок, формулабыз мындай болчу. Ушул формулага коебуз. Бизде эмне белгилүү? Мына пны, то есть өндүрүмдүүлүктү жогорудан таптык. Бизде дабл берилиптир мына жерде. Жалпы канча? 455 килограмм алма. Демек, нол дабл бизде 455 экен. Биз эмнени табышыбыз керек? Канча саатта дейт. Демек, биз тны табышыбыз керек. Тны табабыз. Формулага кое турган болсок, 455 барабар болот. П дегенибиз бизде 70. Биз мына тны табышыбыз керек. Мына тны табышыбыз керек. Демек, мына т деп эле жазып коеюн. Ушул жерден тны табабыз. Так, тны табыш үчүн не кылабыз? 455ти бөлөмүн 70ке. Канча болот? 455ти 70ке бөлө турган болсок. Так, 6дан берсем 420 болот. Так, мына жерге эле бөлө коеюн. 455ти 70ке бөлө турган болсом, канча? 6дан берсем 420 болот. Бул жерден 35 болот. 35 болуш үчүн не кылам? Бүтүрүп берем. Так, тура эле кемиттимби? 35. Ой, 40. Ой, кечиресиңер, мына жерден, ооба. 420 болсо 350 болот. Канча? 0,6 түшсөм, бул жактан. Так. 5 бирет экен, ооба. 6,5 болот экен да. 6,5. Демек, 455 килограмм алманы 6,5 саатта терет экен. Так, ушуга дагы бир канча мисалдарды карайлы. Тестте силерге мындай мисал берип калышы мүмкүн. Асема 6 саатта 15 байпак тигет, Бактыгүл болсо 8 саатта 12 байпак тигет. Экөө чогуу 100 байпакты канча саатта тигет? Биринчи суроо. Экинчи суроо, экөө чогуу 12 саатта канча байпак тигет? Биринчи суроодон баштайлы. Так, не дейт? Асема 6 саатта 15 байпак тигет. Демек, биринчи асема боюнча карайбыз. Асемада эмне берилиптир? 6 саатта 15 байпак тигет. Демек, асема жалпы аткарылган жумуш бизде 15 болуп атат, убакыт бизде т болуп атат. Туурабы? Демек, мынтип жазсак болот. Жанагы формула боюнча дабл барабар п көбөйтүү т деген формулага коебуз. Жалпы аткарылган жумуш бизде 15, жыйынтыгында 15 байпак тигип атат. Демек, 15 барабар болот. П бизде белгисиз болуп атат. Ушуну п деп жазбай, а деп жазып коеюн. Асема болуп атат да. Азыр п десем бул жакта Бактыгүл да бар. Ошон үчүн асеманын башталмасынан а деп коеюн. А, мына пнын ордуна мен мына аны жаздым. Көбөйтүү т. Т бизде канча? 6. Бул биринчи шарт боюнча, биринчи сүйлөмдөгү шарт. Так, экинчини карайбыз. Бактыгүл 8 саатта 12 байпак тигет. Так, эмне кылып атат? Эмне жумуш аткарып атат? 12 байпак тигип атат. Демек, бизде өндүрүмдүүлүк, аткарылган жумуш 12, т бизде 8 экен. Кайра эле мына формулага коеюн. В барабар дабл барабар пи көбөйтүү т дегенден. Так, дабл бизде 12 барабар пи дейт.
пини биз Бактыгүлдүн баштамгасынан б деп коелу. Көбөйтүү т. Т бизде канча болуп атат? 8 болуп атат, демек 8. Ушул жерден Асеманын өндүрүмдүүлүгүн жана Бактыгүлдүн өндүрүмдүүлүгүн өз өзүнчө таап алабыз. Өз өзүнчө табыш үчүн мунун эки тарабын 6-га бөлөм, себеби анын алдында 6 деген коэффициент бар. А муну канчага? 8-ге бөлөм, себеби Бактыгүлдүн бнын алдында 8 деген коэффициент бар. Так, бөлө турган болсом, 15 бөлүнгөн 6 барабар болот ага. Кыскартам экөөнү. Экөө канчага кыскарат? Так, экөө 3-кө кыскара турган болсо, бул жерде 5, бул жерде 2 калат экен. Ушул ага барабар. То есть эмне? Асеманын өндүрүмдүүлүгү 5 бөлү 2 экен. Же болбосо 2ден 5. Эми могу жерден Бактыгүлдүн өндүрүмдүүлүгүн табабыз. Так, 8-ге бөлсөк, 12 бөлүнгөн 8 калат. Бул канча? Бга барабар. Так, мынекөө канчага кыскарат? 4-кө кыскарат, 4-кө кыскара турган болсо, алымында 3, бөлүмүндө канча? 2 калат, Бул бга барабар экен. Бактыгүлдүн өндүрүмдүүлүгү болсо 2ден 3 экен. Эми биринчи суроодо экөө чогуу 100 байпакты канча саатта тигет дейт. Экөө чогуу бир жумушту аткарганда өндүрүмдүүлүктөрүн кошобуз атайын. Демек, эмне кылат экенбиз? Асема 5 бөлү 2 деген өндүрүмдүүлүк менен иштейт. Бактыгүл 3 бөлү 2 деген өндүрүмдүүлүк менен иштейт. Экөө кандайдыр бир чогуу т саат иштейт, себеби ал белгисиз. Бизден мынакей суроо берип атат. Экөө чогуу канча саатта? Демек, т бизде белгисиз. А дабыл канча экен? 100 экен. Демек, экөө чогуу кандайдыр бир т деген саатта 100 байпак тигет. Ушул жерден тны тапсак, биз экөө чогуу канча саатта тиккенин табабыз. Так, эмне кылабыз? Кошобуз. Кошо турган болсок, бөлүмдөрү бирдей. Бөлүмүн жазып туруп, алымдарын кошуп коебуз. 5-ти 3-кө кошсок 8 болот. Т барабар 100. Бөлөбүз. 8-ди 2-ге бөлө турган болсок, 4 Т болот, барабар 100гө. Т демек 100-дү 4-кө бөлсөк канча болот? 25 болот. Демек, Т барабар 25. Бул деген сөз экөө чогуу, мынакей, экөө чогуу 100 байпакты 25 саатта тигет экен, да. Так, түшүнө алдыңар деп ойлойм. Экинчи мисалын карайбыз. Экинчи мисалы кандай дейт? Экинчи мисалы экөө чогуу 12 саатта канча байпак тигет дейт. Так, бизде мунулар белгилүү болду, То есть Асеманын өндүрүмдүүлүгү жана Бактыгүлдүн өндүрүмдүүлүгү белгилүү. Демек, кайра эле жанакы формулага коебуз. Дабыл барабар п көбөйтүү тга. Так, не дейт? Экөө чогуу 12 саатта канча байпак тигет? Демек, бизде т белгилүү экен, биз канча байпак тигет? Биз вны табышыбыз, то есть даблды табышыбыз керек экен, Так, эмне кылабыз анда? Дабл бизде өзү калат. П экөө чогуу иштеген үчүн кайра эле өндүрүмдүүлүктөрүн кошобуз. Өндүрүмдүүлүктөрү мына Асеманын өндүрүмдүүлүгү, анан Бактыгүлдүн өндүрүмдүүлүгү кошуп канчага? Канча саат деген? 12 саат деген. Демек, 12ге көбөйтөбүз, да. Вот ушуну эсептесек, биз экөө чогуу 12 саатта канча байпак тиккенин табабыз. Демек, эмне кылдык? Экөөнүн өндүрүмдүүлүктөрүн таптык дагы, коштук. Анан экөө чогуу иштеген 12 саатка көбөйттүк. Ошондо экөө чогуу канча байпак тиккени чыгат. Так, демек, бул барабар экен. Экөөнү кошо турган болсок, жалпы бөлүмдөр окшош экен. 2, экөөнү кошсок 8, 5-ке 3-тү кошсок көбөйтүү 12. Так, 8-ди 2-ге бөлсөк 4 болот. 4-тү 12-ге көбөйтсөк 48 болот. Демек, ушул жерден жооп экөө чогуу, то есть Бактыгүл менен Асема экөө чогуу 12 саатта 48 байпак тигет экен, Так, түшүнө алдыңар деп ойлойм. Кийинки мисалды карайбыз. Кийинки мисал эмне дейт? Белек талааны 10 күндө, Тимур болсо 15 күндө айдап бүтөт дейт. Эгер экөө чогуу айдаса, талааны канча күндө айдап бүтөт деген суроо экен, Так, демек, карайлы, бул жерде дагы эки түрдүү өндүрүмдүүлүк жөнүндө сөз болуп атат, Бул жерде белектин өндүрүмдүүлүгү бар, анан Тимурдун өндүрүмдүүлүгү бар,
Демек, жазабыз. Кайра эле жанакы формула. Дабл барабар b көбөйтүү t. Жумуш маселелерин баардыгын ушул формула менен чыгарсаңар болот. Эмне дейт? Белек талааны 10 күндө дейт. Демек, Т бизде 10 күн экен, Тимурда Т 15 күн экен. Эми бул жерде талааны деп эле жалпы турда айтып коюп атат. Эгер силерге жалпы турда ушундай бир талааны же болбосо жумушту ушунча күндө бүтүрөт деп койсо, силер ошол жумушту бир деп аласыңар. Бир жумуш дегени түшүндүрөт бул. Кандайдыр бир жумуш. Мисалы, биздин учурда кандайдыр бир талаа да. Жумуштун түрү берилген эмес болсо, аны силер бир деп аласың. Демек, белектин өндүрүмдүүлүгүн b дейли, Тимурдун өндүрүмдүүлүгүн t дей албайт экенбиз, себеп дегенде мына 2t экөө бирдей болуп калат экен. Мисалы, Тимурдун өндүрүмдүүлүгүн s деп коелу. Болобу? Так, жазам эми. Белек жумуш аткарылган жумуш бизде бир болуп атат. Бир барабар белек кандайдыр бир b деген өндүрүмдүүлүк менен 10 күн иштеп бир талааны айдап бүтөт. Ушул сүйлөм мындай жазылат: бир барабар b көбөйтүү 10 деп. Кийинки Тимурду жазабыз. Тимур дагы кандайдыр бир с деген өндүрүмдүүлүк менен 15 күн иштеп бир талааны айдап бүтөт. Демек, мына сүйлөмдөрдү, биринчи сүйлөмдү биз ушинтип жазып алдык. Эми ушул жерден биз бны тапсак, белектин өндүрүмдүүлүгүн тапкан болобуз, а сны тапсак, биз Тимурдун өндүрүмдүүлүгүн тапкан болобуз. Мына жерден бны табайлы. Так, бны табыш үчүн эмне кылам? Бнын коэффициентине, башкача айтканда, 10го бөлөм эки тарабын. Анда 1 бөлүү 10 барабар болот бга. То есть b барабар экен 10дон 1ге. Муну мындай түшүнсөк болот да: белек бир күндө талаанын 10дон 1 бөлүгүн айдап бүтөт деп түшүнөбүз да. Мисалы, мындай бир талаа боло турган болсо, бул талааны мындай бирдей канча 1 2 3 4 болуп калдыбы? Мындай эми барабар бөлүккө бөлүнүп эсептеп койгула, ушундай бирдей 10 бөлүккө бөлүп туруп, ошонун мына бирөөсүн бир күндө айдап бүтөт деген сөз да. Ушинтип 10 күн иштесе, жалпы талааны айдап бүткөн болуп калат да. Демек, белектин өндүрүмдүүлүгү 10дон 1. Башкача айтканда, бир күндө талаанын 10дон 1 бөлүгүн айдап бүтөт. Так, эми биз Тимурдун өндүрүмдүүлүгүн табабыз. Аны үчүн мына эки тарабын 15ке бөлөбүз. Сынын алдында кайсы көбөйтүүчү болсо, ошого бөлөбүз. Не болот? 1 бөлүү 15 барабар с. Демек, Тимурдун өндүрүмдүүлүгү 15тен бөлүп. Бул деген сөз ошол эле талааны, мына жердеки талааны, ушундай талааны Тимур 15 бирдей бөлүккө бөлүп алып туруп, мындай кылып, ошонун эмне кылат экен? 1 бөлүгүн айдап бүтөт бир күндө деген сөз. Эми суроону карайбыз. Экөө чогуу айдаса, талааны канча күндө айдап бүтөт дейт. Бир мурдакы мисалда эле экөө чогуу айдаса, өндүрүмдүүлүктөрүн кошобуз. Демек, белектин өндүрүмдүүлүгүнө Тимурдун өндүрүмдүүлүгүн кошсобуз, экөө чогуу иштеп, кандайдыр бир т деген күндө ошол эле бир талааны айдап бүтөт. Ушул жерден биз тны табышыбыз керек. Эми бизде мына б белгилүү, и мына с дагы белгилүү. Ушуларды ордуна коебуз. Демек, 1 барабар экен, бнын ордуна 10дон 1ди коёмун. Ал эми мына сынын ордуна 15тен 1ди коёмун. Мына жердеки бнын ордуна 10дон 1ди койдум, сынын ордуна 15тен 1ди койдум. Көбөйтүү т. Т дегенибиз бизде белгисиз. Биз ушул тны табышыбыз керек. Ошондо канча күндө айдап бүткөнүн табабыз. Так, эми 10дон 1 менен 15тен 1ге жалпы бөлүм канча болот? 10дон 1 анан 15тен 1ге жалпы бөлүм, так, 30 болот экен, Жалпы бөлүм 30 болсо, бул жака 3төн тиет экен, бул жака 2ден тиет экен. 3тү 1ге көбөйтөбүз, кошобуз, 2ни 1ге көбөйтүп. Ушул т. Ушул жерден тны чыгырсак, так, эмне кылабыз? 3кө 2ни кошсок, так, 30ту бияка көтүп жиберейин. 30 барабар 3кө 2ни кошсом 5 т болот. Демек, т барабар экен 30 бөлүү 5тен 6. Башкача айтканда, экөө чогуу талааны 6 күндө айдап бүтөт экен.
Так, түшүнө алдыңар деп ойлойм. Бүгүнкү темабыз негизинен ушул. Эгер сабагыбыз пайдалуу болгон болсо, мага жакты белгисин басып, классташ досторуңар менен видеону бөлүшүп койсоңор болот. Саламатта калгыла, кийинки видеолордон жолугушканча.